Назарыңыздарда интернет сайттарынан алынған жаңалықтарды өз içine қамтыған сайтқа саяхат программасы. Студияда Азамат Жээнбеков, саламатсыздарбы? Қырғызстанда орточо айлық ақы 15-16 миң сомдон тегереге. Бирок реалдуу турмушта андан алдағанча төмөн алған жарандар миң деп саналат. Жакында эле Энерго холдинг ишканасынын башкармалыгынын төрагасынын маян акысы 100 миң сомдон тегереге экендиги маалым болуп, карапайым элдин чоң нааразычылыгын жаратып отурат. Буга чейин ызылдап келген экс-депутат Акылбек Жамангулов учурдагы Мегаком байланыш операторунун директору Мегаком боюнча депутаттык комиссия түзүлүп, кагаздарын сурасак жооп бербей жатышат. Эсеп палатасынын Мегакомду текшерген акыркы 4 жылдагы отчетун актыларын карап чыктымда, ал жерде 1,5 миң киши иштейт экен. Ошол 1,5 миң кишинин орточо айлык акысы ар бирине 66 миң сомдон чыгат экен. Мегакомдо жыл сайын 1,5 миллиард сомдук киреше түшпөй калып жатат. Ошол эле учурда алар 40 миллион сом акчаны жыл сайын спонсорлукка жумшашат экен. Тактап көрсөм, ал акчаларды алар өздөрүнүн айылдарына, туугандарына берет экен деп тызылдаган. Жаңы директор эми өзү бул кызматка келип, ол чойгон маянасын кыскартабы, же ошол бойдон калтырабы деген суроонун үстүнөн жооп издегендер көп. Бул тууралуу өзүнөн бир маалымат алалык десек, телефону өчүрүлгөн. Ал эми социалдык тармактарда буга чейин өтө эле активдүү болгон экс-депутат Мегакомдун азыркы директору айлык акысы боюнча бир да сөз козгобоптур. Улуттук Энерго холдингдин элге пайдасы жок. Пайдасынан зыяны көп болуп жатканы убакыттын өтүшү менен ачыкталып, тастыкталып отурат. Бул мекемеде 48 адам иштейт. Бир жылдык чыгымы 74 миллион сом. Ал эми 48 адамдын бир жылдык айлыгы 49 миллион сомду чапчып, жогорку кеңештеги жыйынында белгилүү болду. Энерго холдингдин жетекчиси Азамат Абдыкадыров өзүнүн айлыгы 100 миң сом экенин билдирди. Кыскасы, ол чойгон айлык алып, шыпка түкүрүп жатышат окшобойбу? Күпүлдөгөн Кожобек Рыспаев баш болгон депутаттардан түзүлгөн комиссия жылуулук электр борборунда жыйын өткөрдү. Жептин учурдагы абалы деле жер кабаган окшобойбу? Себеби депутаттык комиссия жептин оңдоп түзөө иштерине дагы кошумча убакыт берди. Учурда жылуулук электр борборунда 75% оңдоп түзөө иштери бүткөнүн жептин жетекчилиги билдирди. Бирок Кубатбек Боронов баш болгон министрлердин комиссияга берген маалыматтарында сөздөр бири-бирине айкалышпай, көп суроолорду жаратат. Жөнөкөй эле суроолорго жооп бере албаган учурдагы жептин жетекчиси Андрей Воропаев депутаттарга миллиондорго алынган мебелдер учурда кайда экенин так айта албай үнсүз кутулуп кетүүдө. Кызык, көчмө жыйында жеп жетекчиси быйылкы жылы шаардыктарды өткөн жылдагыдай суукта үшүп калбайт деп эле актана бергени эмнеден кабар берет болду экен. Эске сала кетсек, өткөн жылы бир нече атка минерлер баш болгон жана 2 премьерди абакка тыккан жепчуусу дагы деле басаңдай элек. 31 октябрда жогорку кеңештин жыйынында Кыргыз Республикасындагы органикалык айыл чарба өндүрүшү жөнүндө мыйзам долбоору каралды. Мыйзам долбоорунун концепциясын Кыргыз Республикасынын айыл чарба, тамак аш, өнөр жайы жана мелиорация министринин орун басары Жаныбек Кермалиев алып чыкты. Эми жөнөкөй эле суроолорго так жооп бере албаган орун басары өткөндө Дастанбек Жумабековдон жаш балача тил угуп кетти эле. Бүгүн деле ошонусунан кайта эле экен. Органика дегенди чечмелеп бере албаган орун басар десе Б деген окуучуга окшош. Айланайын министр, сизден суранабыз. Эмкеде башка эле бирөөнү жибериңизчи. Кагуу жеп жаш баладай томсоргон орун басарыңызды аяп койсоңуз боло. Парламентке жөнөтүп жатканда тапшырманы аткардыңбы? Же жакшылап тескеп, сурап даярдап анан жөнөтсөңүз. Генерал Ниязовдун мындан 4 жыл мурун Тажикстанга элчи болуп кеткенин жалпыбыз эле укканбыз. 4 жылдан кийин тагыраагы 1-2 күн мурун элчилик кызматтан кеткенин уктук. Бул 4 жыл аралыгында Мирослав Ниязовдун дымы чыккан жок. Элчи катары эмне иш кылганы деле белгисиз болду. Эми анын ордуна Жаныш Рустамбековду дайындап жатышат. Жаныш аксакал деле жаш эмес. Жашы 70ке таяп калды. Жаштарга орун бербей эле өмүр бою кызматка жолуна бергенди качан токтотот? Рустамбеков деле элчи катары өзүн көрсөтө албады. Бул инсан Акаевдин тушунда президенттик аппаратты жетектеди. Токой чарбасын тейледи. Ошко губернатор, андан соң жогорку кеңешке депутат болду. Бакиев өзгөчө кырдаалдар министри кылды. Ал кызматтан соң Казакстанга элчи кылган. Атамбаев болсо 4 жыл мурун Түркмөнстандагы элчиликти берген. Рустамбеков деле элчи катары чоң иштерди жасай алган жок. Болгону кайсы бийлик келсе да, аны менен тез тил табышып, сен жакшы, мен жакшы деп иштешип келатат. Бул жагынан алдына киши салбайт экен го, чиркин дүйнө.
КСДПчы депутат Рыскелди Момбеков кожоюндук кылган Атамбаевчил фабула гезитти чыкпай токтоп калды. Кыргызстандагы гезит рыногунда шугулданган ишкерлердин айтымында фабуланын акыркы 3 номуру сатыкка чыккан эмес. Эксперттер мунун бир нече себептерин болжошууда. Биринчиден, фабула гезитинин көмүскөдөгү кожоюну депутат Рыскелди Момбековдун 2010-жылдагы мамлекеттик төңкөрүштөн кийин Учкун басмасында директор болуп иштеп турган чактагы мыйзам бузуулары боюнча козголгон кылмыш ишинин кайра жандандырылышы. Экинчиден, депутат Рыскелди Момбековдун жогорку билими тууралуу дипломунун жасалма экендиги тууралуу маалыматтын коомчулукта кеңири талкууланышы жана курсташтарыңыздын аттарын атаңыз деген суроо талапка депутат эч кимдин аттарын атай албай жатышы. Эгер Момбековдун диплому чын эле жасалма болсо, анда ага кылмыш иши козголуп, депутаттык мандатын тапшырып кетүүгө аргасыз болот. Сот жообуна тартылат. Ошондуктан биз мурун эле болжогондой бийлик менен кагылышкысы келбеген Момбеков гезитинин көзүн тазалайт. Кайсы жолду тандайт? Ал Момбековдун иши эмеспи? Бүгүн парламент жарандарынын тукум улоого болгон укугу жана аны ишке ашыруу кепилдиги жөнүндөгү мыйзамга түзөтүү киргизүү үчүн мыйзам долбоорду талкуулап жатып, Максат Сабиров төрөш үчүн 15 000 сом керектелерин билдирди. Азыр мамлекеттик төрөт үйлөрүндө төрөө канча сом турат деген суроосуна Саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлү социалдык камсыздоо боюнча төрөт акысыз болот. Кээде каржылык тартыштыктарынан улам төрөгөндөргө бир аз суммадагы акча төлөөгө туура келет деген өкүлдүн жообу депутаттын кыжырын келтирди. Максат Сабиров Кыргызстандагы төрөт үчүн 15 000 сом төлөшөрүн айткан депутат министрден келген өкүлгө жомок айтып кереги жок экенин айтып ачууланды. Өнөр-жай энергетика жана жер казнасы боюнча мамлекеттик комиссия Кыргызстанда баалуу металлдарды чалгындоо жана иштетүүгө 593 лицензия берилгенин, анын ичинен 39 компания алтын өндүрүп жатканын жар салды. Учурда өлкөдө 53 кенде казуу, 51 кенде долбоорлоо иштери жүрүп жатат. Кыргызстанда 2017-жылы жалпысынан 22 тонна 797 килограмм алтын өндүрүлгөн. 2018-жылы 21 тонна 730 килограмм алтынды өндүрүү пландалган. Быйылкы эсеп боюнча Кыргызстанда өлкө аймагында 46 ири алтын кен бар экени тастыкталган. Кендердеги алтын запасын эсептегенде баары биригип 666 тоннага жетет. Кыргызстан алтын запасы боюнча дүйнөдө алдыңкы 10 мамлекеттин ичине кирет. Бул жагынан бизге суктанган өлкөлөр өтө көп. Бирок Кудай берген алтындын көбүн ар кандай жолдор менен чет элдик компаниялар өз өлкөлөрүнө ташып кетип жатышат. Кыскасы кен казуу тармагында коррупция кокодон. Ошон үчүн экономикасы өспөгөн өлкөбүз. Мураталиев Талас облусундагы капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы болуп, периштедей эле асмандан түшүп отуруп калган. Анткени Талас мамлекеттик университетинин экономика боюнча билим алган Мураталиев 2014-жылы бүтүп келип, 2016-жылы башчы болуп отурат. Ал эми мамлекеттик кызматта кеминде 3 жылдан 5 жылга чейин иштеген адискана башчы боло алары мыйзамда бакыйып жазылып турат. Болуптур. Анысына дагы көз жумуп коелу дейли десек. Иштеп турган жерден жең ичине акчаны кантип жымырып кеткени тууралуу факт калкып чыгып отурат. Маселен, Таластагы Бакыйган Капар Медетбеков атындагы музыкалык драма театрынын ачылышы көпчүлүктүн эсинде болсо керек. Бирок 2017-жылдын октябрь айында ачылып толугу менен бүткөн драм театрдын курулуш иштерине 2018-жылдын май айында дагы каражат бөлүнгөндүгү тууралуу маалымат кат колубузга тийди. Тактап айтканда 2017-жылдын октябрь айында толук бүткөн драм театр үчүн 2018-жылдын май айында 43 миллион 664 318 сомго курулуш жабдуулоо иштери аткарылды деп отчет берилип жатат. Кызыгы дал ушул берилген сметанын математикалык кошуу жолу менен бардык чыгаршаларды эсептегенден кийин көрсөтүлгөн суммага 7 миллион сом акча жетпей калууда. Орто билим менен курулушчу болуп жүргөн Марат мырза курулуш Арсенал БМ деп аталган курулуш компаниясын ачып, өзү болсо Талас облусундагы капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы болуп отуруп алып, өз компаниясын тендерден уттуруп, мамлекеттен акчаны өз пайдасына жумшай бергенин кантип күч органдары көз жаздымда калтырууда. Сиздер интернет сайттарынан алынган жаңылыктарды өз ичине камтыган сайтка саякат программасын көрдүңүздөр. Студияда Азамат Жээнбеков болдум. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман туруңуздар.